Эртең мененки саат 9-га белгиленген Бишкек жылуулук электр борборундагы коррупция иши боюнча соттук отурум көп убакытка чейин башталбай жатты. Бул аралыкта мурдагы премьер-министр Сапар Исаковду конвойлор сот имаратына күчтөп алып келгени белгилүү болду. Бирок ал сот залына кирүүдөн баш тартып, айыпталуучулардын көрсөтмөсүн алар алдында иштин негизги күбөсү делген адамдарды чакыртып, суракка алууну талап кылды. Ал эми жактоочулар Исаковду мажбурлап сотко алып келүүдө мыйзам бузулганын айтышып, судьянын иш алып баруусунда калыстык болбой жатканын билдиришти. Бүгүн жанагы Сапар Исаковду күчтөп КГБнын кызматкерлери күчтөп алып келип атат. Айыпкердин өзүнүн укугу бар, көрсөтмөнү керек болсо бербейм деген. Бирок жанагы сотко келген милдети ал деген бош жүргөн айыпкерлердин милдети. Биякта сот билет. Ал кармалган, өздүгү такталган, камерада турат, өткөрө беришин керек болсо. Эмне үчүн аны күчтөп алып келип атат? Эмне үчүн жанагы Хафизовду эң негизги күбөнү жанагы күчтөп алып келбейт? Хафизов деген ким жана? Хафизов эң негизги жанагы расчетторду кылган, 111 миллион ущерб болгон деген ошол эсептеген ошол Хафизов. Анан кийин биз чакырып сурайлы деп атабыз. Кантип ушундай 111 миллиону каяктан чыгардыңар? Кантип таптыңар? Аны эч ким түшүнгөн жок. Керек болсо прокурорлор да түшүнгөн жок. Кантип ошол 111 миллион каяктан чыкты деп. Коэффициент ал деген энергопроект деген коомдун директору. Ал арада жогоруда айтылган айыпталуучулар менен жактоочулардын талабына ылайык судья Сапар Исаковду күчтөп сот залына алып келүү боюнча токтом чыгарганы белгилүү болду. Анан сот бүгүн алар чыкпай койгондон кийин токтом чыгарды. Мажбурлап залга чыгаргыла депчи. Ошондон кийин эми мажбурлагандын эмне пайдасы бар деп эле биз айттык. Эми чыгышыңар керек го, анткени силер көрсөтмө бербесеңер дагы сот токтом чыгара берем деп атат, мыйзамды бузуп. Ошондуктан лучше чыгып көрсөтмө берип койгонуңуздар жакшы деген ойду билдирдик. Алар баары эле азыр макул. Тиги Асанов Ошентип соттук отурум түштөн кийинки саат 2-ге белгиленип, айыпталуучуларды суракка алуу менен уланмай болду. Отурум жабык эшик артында өткөрүлө турган болуп, видео сүрөт тартууга тыюу салынды. Айтсак, Сапар Исаков Бишкек жебин жаңылоодогу коррупция боюнча соттолуп жатат. Асанова Г Гүлмира болсо керек, так билбейм атын, бирок Асанова Г деген бул ошол эксперттердин корутундусу, ошол кишинин жана Хафизов Евгений деген кишинин энергопроект деген уюмда иштеген. Ошолордун документтерине негизделген да жанагы өлкөгө 111 миллион долларлык зыян келтирилген деген эксперттердин корутундусу ошол эки адамдын жасаган документтерине, даярдаган документтерге негизделген. Буга байланыштуу ошол себептен сотто көрсөтмө берген буга чейин эксперттер көп суроолорго жооп бере албай айтышты да, биз жооп бере албайбыз, ошол эки киши билет. Ал кишилер келбей атат. Мындайча айтканда бүгүнкү күндө көп суроолор жоопсуз калып калды. Биз түшүнгөн жокпуз кантип 111 миллион деген тыянакка келишти эксперттерчи. Сот өзү да түшүнбөдү деп ойлойм, себеби ал эксперт эмес да. Бирок түшүнбөй туруп эле ошол даяр экен деп өкүм чыгаргангачы. Эске салсак, 2018-жылы кыш шилдеде жептеги авариядан соң Бишкек бир жума бою жылуулуксуз калган. Териштирүүдөн кийин оңдоп түзөө иштеринде коррупция бар экени аныкталып, кылмыш иши козголгон. Буга байланыштуу мурдагы өкмөт башчылар Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев, мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев, Улуттук энергия холдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиев, анын ошол кездеги орун басары Жолдошбек Назаров, электр станциялары ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдин Абазов жана жепти модернизациялоо долбоорунун мурдагы аткаруучу директору Темирлан Биримкулов камакка алынган. Мурдагы финанс министри Ольга Лаврова үй камагында. Аларга коррупция жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелери менен айып коюлган. Жоодар Бузумов, Эрлан Кыдырбеков, Next TV күндүн темасы үчүн.